Былтыр Кыргызстандагы көпчүлүк өлкөлөр сыяктуу билим берүүнү онлайн окутууга өткөргөн. Пандемиядан кийин быйыл 15 сентябрда гана мектептерде реалдуу режимде окутуу башталган. Билим алуучулардын арасында онлайн сабактардын өтүлүүсү боюнча түрдүү пикирлер жаралып, ошол мезгилде кыйынчылыктар болгонун белгилешет. Убакыт деле тар болуп калып атты да, үйдө отуруп сабакка катышканда үй жумуштарын жасаш керек окуучулар, студенттер. Андан сырткарыда сабакка да катышыш керек, чындыгында жетишсиздик болуп калып атты да. Сабактарга даярдана албай, сабактарга катыша албай калып атышты. Андан сырткары ошол, мисалы бизде система бар, ошол система кээде иштебей, тоңуп, эмне болуп атканы түшүнүксүз болуп атты, мындай байланыш үзүлүп калып атты да. Муну менен бирге мугалимдердин компьютер, интернет менен иштөөсүндө бир катар көйгөйлөр келип чыкканы маалым. Ошондой эле ата-энелердин балдары менен да иштей албаганы байкалган. Ошого карабастан, эми онлайн деген бул жаңы нерсе болду биздин Кыргызстанда. Балдардын билим сапаты чынында төмөндөдү. Ар кандай шарттар болуп калды. Бул жерде шарттын түрдүү болуп калды. Кээ бир балдардын телефондору жок болуп калган мезгил болду. Экинчиден үйдө баягы ата-энеси жок, кароо жок, телефонду ачпай койгон мезгилдер болуп калды. Ушуга окшогон нерселердин бардыгы окуу процессине албетте өзүнүн терс таасирин тийгизди. Аралыктан окутуу учурунда интернеттен, үй бүлөлөрдө телевизордун жетишсиздиги кыйынчылык туудурган жагдай болгон. Мындан улам телефонго байланган окуучулардын билим сапатына канааттанбаган ата-энелер көбөйгөн. Төмөндөп кетти, мындай окуса жакшы болот эле, билими дагы. Анан кийин балдардын тартиби бузулуп атат. Ден соолугуна дагы, во-первых, зрениясы көп балдардын эме болуп атат. Онлайн менен берген тапшырмаларды аткарышпайт. Неме ушундай да? Окуучулар. Жоопкерчилик жок. Кээ бир балдарга кудай берип калды. Өзү онлайн болбой эле мындай немеде окуса, аралыктан деле окуп, неме кылса деле болот эле, бирок жаңы окуу ачылып атат, бирок билим деңгээли начар эле. Ал эми агартуу тармагында көп жылдан бери эмгектенген адистер аралыктан окутуу аргасыздын иши болду дешет. Онлайн окуунун өксүгүн толтуруу үчүн алдыда окуучуларга талапты күчөтүү зарылдыгы келип чыгат. Онлайн окуусу өтө жакшы болбой калды, билим берүүнүн сапатын төмөндөттү. Эми бир жагынан карасаң аргасыздан болгон жумуш эми. Жанагы жугуштуу оору болгондон кийин кандай кылыш керек, ушул жолго да барыш керек болуп атат. Эми мындан ары менимче дагы онлайн менен өтсө өлгөн үстүнө көмгөн болот. Себеби былтыр бир жылдан ашыгыраак убакытка жалаң онлайн менен окуду. Эми экинчи жылга өтсө дагы ошондой созулса, билим берүүнүн сапаты такыр нөлгө түшүп калат. Шарттык билим берүү бөлүмү мектеп жетекчиликтери менен биргеликте ушу мектепте турган телевизорлорду, колдон келсе ошо смартфон телефондорду таап берүүгө туура келген. Ошол мезгилде жалпы эле Кыргызстан боюнча билим берүү тармагы бул санариптик аралыктан окутуу боюнча даяр эмес эле. Ошого карабастан педагогдорубуз ушу санариптен алыстан сабак берүүнү өздөштүрүп, биз ушул 2019-2020 окуу жылында, 2020-2021 окуу жылында жакшы эле ийгиликтер менен чыктык да. Кыргызстанда аралыктан окутууга балдардын болжол менен 83% тартылган. Улуттук статистика комитетинин сурамжылоосуна ылайык, балдардын 78%-нын ата-энеси онлайн окууга канааттанбай турганын билдиришкен. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.